Biz her bir amalды жасоодо, her bir amalды кылаарда Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол амал туурасында бизге кандай көргөзмө, жолдомо берген ошону карашыбыз керек. Жана сахабалар ошол амалды кантип аткарган, ошентип аткарышыбыз керек. Ошондо биздин амалыбыз, биздин кылган ибадатыбыз туура болуп саналат. Эгерде адам өзү каалагандай кыла турган болсо, анда ал ката болуп калат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларга Рамазан айы келгенде кайрылып, сахабаларга айткан хутбасы, кайрылуусу. Хатабана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам фи ахири яумин мин Шаабана. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге кайрылып, баян кылып, хутба кылып айтты Шаабандын акыры күнү деп Салман радиаллаху анху айтат. Ушул убакытта айтты: "Я айюханнас, qad adallakum shahrun azimun mubarakun." О адамдар, чындыгында кирип келди силерге улуу, берекелүү ай. Шахрун фихи лайлатун хайрун мин алфи шахрин. Бул айда бир түн бар, башка жөнөкөй 1000 айдан жакшыраак. Бул ай өтө улуу, берекелүү болгондугунун себебинен Аллах Таала бул айдын ичиге бир түндү койгон. Ал түндө кылынган ибадат башка Рамазандан башка айлардан 1000 айда кылынган ибадаттан жакшы да. Рамазан айында бир түн бар, эгер ошол түнү ибадат кылып, ошол түнү Аллах Таалага дуа кылып өткөрө турган болсок, башка 1000 айда кылган нафил ибадаттардан, амалдардан жакшыраак болот экен. Шахрун жаалаллаху сиямаху фаридатан. Бул айда Аллах Таала орозосун милдет кылды. Сөзсүз орозо кармообуз керек. Ва кияма лейлихи татауан. Түнкү ибадаттарыны сүннөт кылды десек болот. Рамазан айында күндүзү орозо кармоо милдет, бул фарз деңгээлинде. Ал эми Рамазан айынын түндөсүндөгү ибадат, тагыраак айтканда таравих намазы. Бул сүннөтү муаккада болуп саналат. Сүннөт болуп саналып атат. Демек, кыяму лейлихи татауан, түнкү ибадатыны фарз эмес, бирок кошумча катар Аллах Таала эме кылды, бизге кошуп берди. Ман тaqarraba fihi bi khaslatin min al-khayr kana kaman adda faridatan fima siwahu. Кайсы бир адам Рамазан айында Аллах милдет кылбаган, фарз кылбаган бир амалды аткарса, нафил, мустахаб амалдардан бир амалды аткарса, Рамазандан башка айда фарзды аткаргандын сообун алат. Өзү эреже боюнча фарз амалдын сообуна эч бир амалдын сообу жетпейт. Себеби фарз Аллах милдет кылгандыктан, Алланын буйругун аткарсаң эң улуу ибадат болот. Нафил ибадаттардын сообу фарзга жетпейт. Бирок Рамазан айында бир адам нафил бир амал аткарса, анын сообу Рамазандан башка бир айдагы фарздын сообуна жетип калат экен да. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. Кайсыл адам Рамазан айында бир фарз амалын аткара турган болсо, андан башка айларда 70 фарзды аткаргандын сообун алат. Кээ бир адамдар Рамазан айында эмне кылат? Зекеттерин берет. Ушул хадиске таяныпчы, Рамазан айында зекет мага фарз, зекет берейин, 70 жолу бергендин сообун алып калайын депчи. Албетте, бир жыл Рамазанда берип коюп эле 70 жыл бергендин сообун алам, кутулуп кетем деген маана эмес. Жыл сайын Рамазанда бере берсеңиз, 70 жыл бою бердик деген көп сооп болот. Мисалы, сиз өмүрүңүздө 50 жыл зекет берип жашадыңыз. Ар бир жылга Рамазанда зекет берсеңиз, жыйынтыгында эмне болот? 50ді 70-ке көбөйтүп сооп аласыз. Ушунча жыл зекет берди депчи. Анан эсеп китепке барганда амал теңиз окуп алып, мен 50 эле жыл жашаганмын. Бул деген миллиондогон жыл болуп кеттир, мен анча жашаган эмесмин деп айтасыз да. Аллах Тааланын берешендигинен. Хуа шахру сабр. Бул ай сабыр айы. Бул айда биз сабырдуулукту үйрөнөбүз. Эмне үчүн? Себеби тамагың бар, жебейсиң. Сууң бар, ичпейсиң. Жеген ичкенден тыйыласың. Тамагың бар болуп туруп, сууң бар болуп туруп. Жана ошондой эле Рамазан айында адамдар сага баягы көңүлүңө тийип, туура эмес мамиле кылып, жахилдик кыла турган болсо, аларга да сабыр кыласың да.
Ачкачылыкка сабыр кыласың. Демек бул ай сабыр айы. Ошол үчүн сабыр деген сөз өзү ачуу деген маанини түшүндүрөт араб лугатында, араб тилиндечи. Эмне үчүн бир аз ачуу болот адамдын нафсиге. Ал эми ошол сабырдын сообу жаннат болот. Вас-сабр савабуху аль-жанна. Сабырдуулуктун сообу бул жаннат болот. Сабырдуулуктун сообу жаннат болот дейт. Шахрул мувасати. Бул ай шахрул мувасат. Мувасат ай дейт. Мувасат дегени шериктерине көңүл буруп, бөлүшө турган ай дейт. Аллах Таала сизге берген рызкыны кошуналар менен, кедейлер менен бөлүшүп, аларга ооз ачырып, аларга жардам бере турган ай. Шахрун юзаду фи ризқил муъмини фихи. Бул ай момундардын рызкысы көбөйө турган ай. Коркпоңуздар, ооз ачарда не жейт экенмин, эмне ичет экенмин деп. Орозо туттурган Аллах Таала ооз ачканга да бир нерсе берет да. А момундун рызкысы көбөйөт. Ман фаттара фихи саиман кана магфирatan ли зунубихи. Ким бир орозо кармаган адамдын оозун ачырса, күнөөсүн баары кечирилет дейт. Магфирatan ли зунубихи. Ва итқа рақабатихи минан нар, дозоктон өзүнү куткарган болуп саналат дейт. Эми элестетиңиз, бир азамга ооз ачырып койсоңуз, ушунча чоң сооп аласыз. Кана лаху мислу ажрихи мин гайри аянкуса мин ажрихи шайун. Сизге тиги орозо кармагандын дагы сообу жазылат, бирок орозо кармаган адамдын сообу азайтпастан туруп. Ошондо сахабалар айтты: "Я Расулаллах, лейса куллуна яжиду ма юфаттиру саима." Аллахтын элчиси, биздин ар бирибиз ооз ачырганга, бир адамдын курсагын тойгозгонго тамак ашыбыз жок да дегенде пайгамбар салам айтты. Ю'тиллаху хаза саваба. Аллах бул соопту берет. Ман фаттара саиман ала тамратин. Орозо кармаган адамдын оозуна бир курма берип койсоңуз, бир курма берсеңиз бир адамга ушунча сооп аласыз. Күнөөңүздүн баары кечирилет, дозоктон кутулган болуп саналасыз. Орозо кармаган адамдын сообунчалык сооп аласыз кошумча. Же болбосо ау ала шарбати маин. Таппадыңыз курма. Не кылыңыз? Бир урттам суу берип койдуңуз, бир стакан суу берип койдуңуз. Ошого да ушул соопту аласыз. Ау мазкати лабанин, же бир урттам сүт берип койдуңуз. Тагыраак айтканда, орозо айындан ооз ачыргандын сообун алуу үчүн тойгозуу шарт эмес экен да. Мүмкүнчүлүгүңө жараша берсең болду экен. Ал эми кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, ал адам тойдуруп оозун не кылсын, ооз ачырсын. Ал эми кимдин мүмкүнчүлүгү бир курмага жетет, ал бир курмага, кимдик 10 курмага ошондой кылыш керек дейт. Ва хуа шахрун аввалуху рахма. Бул айдын алгачкысы рахмат, аусатуху магфира, ортосу кечирим, ва ахиру иткан минан нар, акырысы дозоктон азат болуу дейт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ниет кылалык, ушундай көп фазилеттүү жакшылыктар чогулган айда отурабыз. Аллах баарыбызга береке кылсын, береке берген болсун. Ушул айды пайгамбар асам көрсөткөндөй сахабалар аткаргандай кылып аткарганга Алла мүмкүнчүлүк берсин.